Достор, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, могу экрандагы ангустар сатылат, достор. Бүгүн 5 декабрь 2025 жыл, Чүй облусу Бишкек шаары. Ленинский район Константиновка айылында, достор. Могу экрандагы ушундай болгон ангустар сатылат, достор. Бир видеонун жүрүшүндө бир четтен маалымат берип өтөм, достор. Сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз бага? Валейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Так, бул кунажын уйларды сатка чыгардыңыз, а? Бул жерде канча баш уйлар, канча баш кунажын? Бир четтен маалымат берип өтөйүк. Бул канча баш общий бул жерде азыр? Бул жерде общий 25 баш. Общий 25 баш, а? 19 уй. 19 уй, боз уй 19 уй. 6 кунажын. 6 кунажын. Кунажындын эң жашы 8 ай. 8 айлык. 8 ай, 9-10 айлык 6 кунажын бар. Уже алар тиш буз элек торпоктор экен да ошо. 1 жашка чыга элек кунажындар. Торпоктор экен. А уйлар? Уйлар алды 3тү туат, 3-үчү туар. Үчүнчүсүнө боозбу? Бүтө боз. 3-үчүсү боз, да, 3-үчү боз. Калганы экини туарлар. Экини тууган уйлар, а? Или экинчисини тууйбу? Быйыл экинчисин тууйт. Экинчисини тууйт. Негизи бул ангус породасы только эт багытында, эт сүт багытында эмес, жалаң эт багытында болот, а булар, а? Ангус только эт багытында. Мына экен, негизи этке кармайм дегендер, достор, мына. Биз азыр толук маалыматты беребиз. Арасында моундай болгон бука бар экен, чоң бука, мына көрдүңүздөр. Бир бука бар экен арасында. Бир бука бар. Бул буканын жашы кандай экен? Буканын жашы 2,5 жаш, живой веси 800 килограмм. Тирүү салмагы 800 килограмм дейт, достор, мына. 2,5 жаш. Калган уйлар моундай болгон канча айлык бооздөр эми булар? Булар февралдан баштап төлдөп баштайт, январдын аягы февралдан баштап төлдөп баштайт уйлар. Февралдан баштайт, а? Эми булар каяктан келген? Местныйбы, Казакстандан келди же Россиядан келди? Жок, булар Россиядан келди. Россиядан, Уралдан келген. Уралдын ангустары. Чистокровный ангустар. Уралдын ангустары Россиядан. Так, Урал Казакстандык эмес, Россиянын Уралдан келди да булар, а? Казакстанда да Уральский деген область бар да. Бул Россиядан келиптир, достор, мына. Бул келгенине канча күн болду эми бул? Карантинден чыкты да булар, а? Карантинген чыкканына 2-чү күн, 3 күн болду да Россияга, Кыргызстанга келген. Свердловский область, получается, Свердловский областтан келди уйлар. Мына көрдүңүздөр, момдой болуп, курсактары түшүп, жакын бооздор экен, достор. Бүт бар. Наркы турган кунажын окшойт, а? Караңыз. О экинчи туар уй. Жаш уйлар. Жаш уйлар экен, достор, мына. Бул экинчи туар. Булардын эми ичиндеги бооз болсо кайсы породадан качты экен? Бул порода жанагы ушу бука менен бир табунда жүргөн, жанагы чоң бука менен жүргөн. Эми ичиндегиси ошо букадан болсо керек. Мына Бир табунда жүргөн. өзүнүн эле ангустан качкан да ошондо, Ооба, ангустан. Онда болгон ангустан. Жакшы. Эми бизди баягы Баткенден көрөт, Ош, Жалал Абад, Көлдөн көрүп атат да. Даже Казакстан, Өзбекстандан көрөт. Казакстан, Өзбекстан эмес, өзүнүн эле региондорго доставкасын кандай кыласыз эми? Жок, мен бул жерден келет, сүйлөшөбүз. Доставкалары ал өздөрүнөн бардыгы. Негизи уюштуруп бере аласызбы деген? Уюштуруп беребиз. Бул жакта эми уюштурганда уюштурабыз дейт. Жакшы. Так, эми мунун баасына келейик. Кызык жери баасы. Баасы канчадан койдуңуз? Коесуз. Оптом ошо 25 башты. 25 башчы 185 миңден. 185 миң. Буканы отдельно. Буканын баасы отдельно. А могу торпоктор, уйлар подряд 185 миңден или? Получается, 6 кунажын ошонун ичине кирип калат. Себеби могу уйлар менен оптом алынган, оптом эле алармандарга берем. Бир-бирден сатылбайбы ошондо?
Bir-бирден сатылбайт. 5'ten 5 baş alam деген, же Беш болсо baş, 10 baş evet. alam деген. 10 baş alam дегендерге алар менен сүйлөшсөк болот. Сүйлөшсө болот. Бирден келип тандап алганга ага болбойт. 5, 10 baş alam дегендер 185 миңден койдуңуз. 185. Кем барбы жокпу ошондо? Если баарын ала турган болсо сүйлөшөбүз аны. Аны сүйлөшөбүз, а? Буканы Жакшы. отдельный багылабыз. Бука отдельный. Бука если керек боло турган болсо буканы отдельно кошуп берем. Өзү по идее баарын бир бука менен алса дагы жакшы болот. Ким ушу ангус менен иш кылам дегендергечи. Мына. Ол бука. Чоң буканы көрүңүздөр, башын караңыздар. Арасында могу бир бука бар. Жакшы. Айтылган баадан кеми болот деп сүйлөшөт. Эми варианттарчы, вариант. Варианты жок точно. Вариант жок, только акчага. Только наличкага. Мисалы, жер чыгып калышы мүмкүн, же болбосо машина, үй дегендей. Жок, Только наличка. наличка, акчага. Акчага. Жакшы. Эми булардын жейиши кандай? Жебиши бул ангус деген порода чөп тандабайт экен. Полный бере турат. Саман саласыңбы, беде саласыңбы, ушундай башты ылдый кылат экен да, түгөнгөнчө жейт экен да. Мына. Жакшы, жейиши жакшы. Ден соолугу жакшы. Ден соолугу Кудайга шүгүр, сонун ден соолуктары жакшы. Карантинден чыккан, мына көрдүңүздөр. Оз бачка чайнап турат. Ондагы мурдулары ондо тердеп турат. Значит, ден соолугу жакшы дегени. Ойлардын мурду тер дегени сууланып турганы. Бул ден соолугу жакшы. Ооругандар кургап калат. Суукта да, ысыкта да тердеп турат мурдучу. Мен билгенимден. Анан могу үстүнө карап жалаптыр. Булар значит бооздор мына. Көрдүңүздөрбү? О бука чоң экен. Буканын баасы канча эми мунун? Буканын баасы 320 миң. 320 миң. Мына. Кеми бар. Кеми болот. Жакшы. Мына кеми болот дейт. Так, достор, ушундай маалымат. Мен сураган суроолорду номерди калтырам. Толук сурап алсаңыздар болот. Онда болгон кунажын арасында бир бука, уйлар. Булар негизи эт батында. Ошо карып көргөзөйүн, а? Мына жалгыз бөлүнүп калды бука. Өтө чоң бука экен бул. Бул урка. Анан кийин полный баягы жарайт экен, достор. Көрдүңүздөр мына. Аңыз. Жош болот экен. Негизи биздин букалар болсо, сөсөт бирдеме кылам демек. Мына. Булар негизи жайлоодо жүргөн да. Байланган эмес. Байланган эмес, булар жайлоодо жүргөн. Кышында кандай болот экен? Кышында ал жакта эшикте турат булар, сарайда турбайт, загондо эле туруша берет. Суук аябай чыдамдуу болот. Суукка чыдамдуу. Мына. Көрдүңүздөрбү? Азыр телефондо кичинерээк көрүнөт бирок. Бул жакын келип карасаңыздар чоң мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 могу көрдүңүздөр, кепиштире эсептесеңиздер. 6 песка блок плюс фундамент. Плюс фундамент көрдүңүздөр мына. Ушундай чоң бука. Видеону аяктайбыз. Сиздер лайкты басып колдоңуздар. Каналга атталганды унутпаңыздар.